Салам достор, биз бүгүн Чыңгыз Айтматов проспектисине саякат кылабыз. Даярсыңарбы? Кеттик анда. Бул кайсы көчө? Чыңгыз Айтматов, доптуги. Чыңгыз Айтматов. Проспект Мира. Билбейм. Чыңгыз Айтматовдун проспекти көчөсү. Чыңгыз Айтматов көчөсү. Чыңгыз Айтматов проспектиси шаардын борбордук бөлүгүндө жайгашкан. Проспекттин түштүктөн түндүккө карай узундугу 7,132 километрди түзсө, батыштан чыгышка карай 0,278 километрди түзөт. 24 февраль 2015 жылы БШКнын 19 сессиясынын жүрүшүндө депутаттар Тынчтык проспектисин ата мекендик жана дүйнөлүк адабияттын өнүгүшүнө баа жеткис салымын кошкон кыргыз элинин улуу уулу Чыңгыз Айтматов атындагы проспектиге өзгөртүү жөнүндө чечим кабыл алышкан. Чыңгыз Айтматов ким болгонун билесиңби? Улуу жазуучу болгон. Улуу жазуучу. Билчүм. Кыргызстандын Залкар уулу дүйнөгө аты таанымал белгилүү жазуучу Чыңгыз Айтматов Талас облусуна караштуу Кара Буура районундагы Шекер айылында 1928 жылы 12 декабрда жарык дүйнөгө келген. 1946 жылы Жамбыл шаарындагы зооветеринардык техникумду, 1953 жылы Скрябин атындагы Кыргыз мамлекеттик айыл чарба институтун бүтүргөн. 1956-58 жылдары Москвадагы жогорку адабият курсунун угуучусу болгон. Айтматовдун чыгармачылыгы студент кезинен башталган. Орус жана кыргыз тилдеринде жазып, биринчи аңгемеси Кезүүчү дзюдо деген ат менен 1952 жылы Киргизстан альманахында орус тилинде жарыяланган. Анын чыгармалары дүйнөнүн 165 тилине которулуп, бир нече ирет чоң тираж менен 1998 жылы жалпы саны 67,5 миллион экземпляр кайталап басылган. Чыңгыз Айтматов проспектиси. Жеңиштин 50 жылдыгы көчөсү. Семетей көчөсү жана Рысмендеева көчөсү. Абсамат Масалиев проспектиси. Иса Ахунбаев көчөсү. Айни көчөсү. Горький көчөсү. Манас проспектиси менен кесилишет. Бул көчөгө болгон саякатымдан Казакстан Республикасынын Кыргыз Республикасындагы элчилигинин консулдук бөлүмүн, Фламинго сейил багын, Ормонхандын эстелигин, Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетин, Манас кинотеатрын, Республикалык кан борборун, Кыргыз-Түрк Манас университетин даярдоо бөлүмүн, Кусейин Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университетин, Бишкек автомобиль жол колледжин, мамлекеттик каттоо кызматынын кеңсесин көрдүм. Достор, ушуну менен Чыңгыз Айтматов проспектисине болгон саякатыбыз соңуна чыкты. А силер Чыңгыз Айтматовдун кайсы чыгармаларын окудуңар эле? Биздин Instagram баракчабызга билдирүү калтыргыла. Кийинки саякаттардан көрүшкөнчө, кош кула.